Акча бакыт алып келбейт, акчада бактылуулук эмес деген кээ бир адамдар бар бүгүн. Бирок алардын сырты башка, ичи башка адамдар да. Ошол адамдарга акча өзү негизи өтө керек. Негизи ошол акчага өтө муктаж адамдар алар. Ошо бактылуу акчадан эмес, бактан эмес, мындай эмес деген адамдар кулагына күмүш сырга. Акча тирилдиңби, өлгөнгө чейин, кабырга киргенге чейин акча эң зарыл маселелерден. Бул аба сыяктуу, бул өзүңдүн үйүң сыяктуу керек маселелерден. Эмне үчүн? Себеби ортодогу алмашуу, эң негизги муктаждык бардыгы бүгүнкү күндө акча менен чечилет. Бул сен акча керек эмес, бул сен акчасыз деле жашаса болот, акчасыз деле өзүң кордосоң болот дегенге барабар да. Ошондуктан акча табыш керек. Не кылып? Адалынан табыш керек. Адалынан байыгандар өтө көп. Сен бир көчөгө чыгып, оң жагын карасаң адалдан байыгандар, сол жагын карасаң арамдан байыгандар толтура. Мисалы Салымбеков, Кыргызстанда иште өзүн байыгандар, адалдан базар салып байыда, Плаза, Дордой аттын бардыгы ошондук. Ошол сыяктуу эле адалынан байысаң болот, аларга шагирт түшүп, окуучу болуп, башка болуп. Арамдан байын десең, наркотик сатып, сигарет сатып, арак сатып магазинде байыгандар толтура. Аларга барып үйрөнүп, ошол арам жолдон дагы байысаң болот. Тандоо сенин колуңда да. Ошондуктан сыноо дүйнөсү бул. Кайсы жолго барасың ал өзүңө байланыштуу. Бирок эң негизги маселе бул кекирдегиңе чейин сен тандайсың. Бул курма экен, бул коон экен, бул анделек, бул жүзүм, бул шашлык, бул манты деп тандап жешиң мүмкүн. Бирок кекирдектен киргенден кийин ашкасаң айырмасы жок. Не киргени? Оозубуз эле ушул жерибиз эле сезет, не жеп атканыбызды. Ашкасаң айырмасы жок. Бардыгына сиңирет, керек эмесин чыгарып салат. Айтайын дегеним, өлүк балык болуп калба. Балык өлүп калса акырын жээкке чыгарып коет деңиздин өзү. Жетиштүү деп ойлойм.